Кыргызстан тоолуу өлкө. Ошондуктан жыл сайын жаз жана жай мезгилдеринде сел жүрүү коркунучу жогорулайт. Көпчүлүк селдер нөшөөрлөгөн жандан, мөңгүлөрдүн эришинен жана тоо капталындагы суунун кескин көбөйүшүнөн улам пайда болот. Сел агымдары үйлөрдү, жолдорду, көпүрөлөрдү бузуп, айыл чарба жерлерине олуттуу зыян келтирет. Өзгөчө тоо этектеринде жайгашкан калктуу конуштар кооптуу аймактарга кирет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 2026 жылдын биринчи жарым жарылыгында эле Кыргызстанда 240 ашык сел катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу кыйла көп көрсөткүч. Селдин алдын алуу үчүн арык каналдарды таштандыдан тазалап туруу, аба ырайы тууралуу эскертүүлөрдү көз жаздымда калтырбоо жана кооптуу учурда дарыя жээктеринен алыс болуу зарыл. Эгерде сел башталса, дароо бийик жана коопсуз жерге чыгып, сууну жөө же унаа менен кесип өтүүгө аракет кылбаңыз. Мындай учурда эң башкысы өз өмүрүңүздү сактоо. Жаратылыш кырсыгын токтото албайбыз, бирок алдын ала даярдык жана коопсуздук эрежелерин сактоо менен анын кесепеттерин азайтууга болот. Өзүңүздү жана жакындарыңызды сактаңыз.